Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назар Ньюста бүгүн актуалдуу бир теманын үстүндө маек козгогон турабыз, сөз кылабыз. Ал болсо ушул быйыл Кыргызстанда ушу парламенттик шайлоо болгону турат. Ошондой эле мына жакында июнь айларында Кыргыз Республикасынын конституциясы азыркы редакциясынын 10 жылдыгы болгону турат. Мына ушул теманын үстүндө сөз козгойлу деп турабыз, маек курабыз. Ал үчүн бүгүн студиябызга конокторду чакырганбыз. Конокторубуз менен тааныштыра кетсек, Каныбек Осмоналиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, профессор, ошондой эле Аманбол Бабакулов, жарандык активист. Студиябызга куш келиптирсиздер. Рахмат. Келип маек куруп берүүгө даяр экендигиңер үчүн алдын ала ыраазычылык билдире кетейин. Мынакей Каныбек агай, биринчи суроомду сизге берсем, мына Кыргызстанда чоң бир саясий иш-чара өткөнү турат, парламенттик. Бирок ага чейин дагы бир маанилүү бир окуянын үстүнөн өткөнү турабыз. Мына 2010 жылдын 27 июнунда Конституциянын азыркы редакциясы кабыл алынды эле да, 10 жыл болду. Андан кийин мына парламенттик системага түштүк. Сиздин оюңуз боюнча мына парламенттик система, мына ушул Конституция өз мындайча айтканда элдин мүдөөсүн үч жүзүнө ашыра алдыбы, мындай көздөгөнүнө жеттиби эл ушул Конституция менен? Дароо эле жооп берип коеюн, көздөгөнүнө жеткен жок. Мен баягы активдүү аралашып жүргөн киши катары. Анткени ошол 2010 жылы 27 июнда жалпы элдик референдум болуп, анан кийин биз мурунку Конституцияны түп тамырынан бери өзгөргөн Конституцияны кабыл алдык. Ошондо эле бизде көп баягындай доомат суроолор көп болчу. Бирок бир нерсени эстен чыгарбашыбыз керек да. Ошо 27 июндун алдында эки чоң абдан окуя болду. Экөөнү тең эле кайгылуу деп айтам мен. Биринчиси 7 апрелдеги революция, кээ бирлери төңкөрүш деп айтып жүрүшөт, көтөрүлүш деп айтып жүрүшөт. Эми тарых өзүнүн баасын берет. Экинчиси түштүктөгү окуя, 10 июнда башталган. Ошондо баягы элдердин стресстик абалда турганы, убактылуу өкмөттүн иштеп аткандыгы, отошолордун фонунда анан кийин сиз айткан жаңы конституциянын редакциясы 27 июнда референдум жолу менен өткөрүлгөн. Элестетип көрсөңүздөр, ошол 10 июнда кан күйүп, ок атылып, Ошто, Жалал-Абадта жана башка түштүк райондорунда ошондой болуп аткандан 2 жумадан кийин эле элдик референдум болуп атат. Элдин кандай пикири болушу мүмкүн эле? Эми ар кандай плюс-минус жактары айтылат, аны айтып келе жатабыз, тарых өзү дагы ырастайт. Бирок мага бир эле жаккан жери ошол учурда мен Дин агенттигинин директору болчумун. Баягы тиш кагып калган эле саясатчы болчубуз. Жакканы чынында эле ошол дүйнөлүк парламентаризмдин баалуулуктары киргизилген болчу. Бирок мен үчүн аткарылган жок деп айтып атам. Ал конституцияны дароо эле мен дагы ошо 5-чакырылышта депутат болуп калдым. Арнамыз партиясынан депутат болуп келдик. Дароо эле буза баштадык өзүбүз. Депутаттар өзүбүз 5-чакырылыштан. Ошол конституциянын айталы тышкы саясаты эч кандай мындай так жазылган эмес да. Бирок премьер-министрге, өкмөт башчысына тиешелүү экендиги жөнүндө атайын статья бар болчу. Ошого карабай эле кээ бир жагымпоз, жасакер депутаттардын баягындай демилгеси менен атайын мыйзам кабыл алынып, тышкы саясат президент колуна берилди да. А бул уже конституциялык эмес кадам. Вот ошого окшогон нерселер улам-уламдан күчөп отурду да. Айрыкча 2011 жылы мурунку президент Атамбаев президент болгондон баштап бир эле тышкы саясат эмес, өкмөттүн негизги функцияларын колуна алып алды. Узурпация кылып алды. Узурпация бул деген саясий төңкөрүш деп айтам. Анан каяктагы конституцияны аткарыш жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Натыйжада бүгүнкү күндө бул конституциялык реформа абдан керек, зарыл экендиги жөнүндө сөздөр айтыла баштады. Мен ага толугу менен кошулам. Аманбол мырза, неме айтып койсоңуз, эми сиздин оюңуз боюнча эл мүдөөсүн мындайча айтканда бул азыр сиздер абдан туура нерсени көтөрдүңүздөр да. Бул конституция, бул биздин баш мыйзам болгону менен азыр биз парламенттик республикада жашап атабыз. Бирок биз айта турган болсок, биз парламенттик эмес, президенттик башкаруудабыз десем мен жаңылбайм да. Анткени бул парламенттик башкаруу бул ошол эле биздин эл өкүлдөрү биздин президент башчыбызды шайлаш керек эле да. А бизде кандай болуп калды? Бизде президентти дагы эл шайлады, парламентти да эл шайлады да. Негизи мындай болгон учурда баягы бизде башкаруунун баягы башы жок десем болот да. Президент
же өзүнүн башкаруусун алып кете албайт, же парламент өзүнүн эмне функциясы бар экенин түшүнбөй биздин азыркы чимкирик парламент отурат десем болот да. Бул тарыхта алтын тамга менен калып калат. Азыркы чакырылыштын депутаттары кандай болду эле дегенде баягындай ушундай баягы ар бир депутатка токтоло турган болсок күлкүнү келтире турган биздин парламент эл өкүлдөрү отурат. Мына ошондой нерселерге биз өзгөртүү киргизиш үчүн, ошондой эл өкүлдөрүнөн айрылыш үчүн биздин мынакей алдыда келе жаткан шайлоого биздин ушул эл тыйынга сатылбаш керек. Добушту сатпаш керек. Татыктуусун тандаш керек. Анан ошондо бизде мындай бир багы элдин көйгөйүн, элдин жүгүн көтөрөм деген, эл үчүн деп жүргөн багы биздин эл өкүлдөрү келсе, бизде кичине болсо да өзгөрүү болот да. Бирок мындай сатылбаш керек, минтпеш керек, тинтпеш керек деп көп эле айтылат, бирок жыйынтыгында барып келип эле добуштарыбызды сатып койгон учурлар бар эмеспи? Андан да калсак, мына жакында эле Алтынбек Сулайманов деген бир депутатыбыз, Фракциянын лидери. Жок, фракциянын лидери айтып атат, ушул добушту сатууда добушуңарды 1000 сом эмес, 10 000, 20 000, 30 000ге саткыла деп атат. Мындайча айтканда, чакырыктыш деп атат. Бул кандай түшүнсө болот? Бул багы кандай десем, азыркы мынакей жакында уже шайлоо болгон турат, парламенттик шайлоо, ошонун багы ставкасын көтөрүштү десем болот да. Ошол эле биз муну эч уялбай эле ачык эле айтышыбыз керек. Азыр кандай гана партия болбосун, лидирующий партия дейбизби же бийликтин партиясы дейбизби, алардын уже мындай креслосунун баасы чыкты десек болот да. Мисалы ошол эле $500 000, $300 000 да. Эгерде сенин багы ошончо каражатың боло турган болсо, сен анда жогорку кеңешке депутат болосуң деген коңгуроо болчу. А эгерде сенде анча акча жок болсо, анда сен дагы деле баягы көчөдө кыйкырып өзүңдүн кетмениңди чаап, кылган ишиңди кылып кете бересиң деген маселе да. Эгерде биз баягы депутаттарга мындай бир өзгөртүүлөр же болбосо мынакей биздин баш мыйзамда турат да. Эл өкүлүн тикелей шайлоо депчи, бул жеке өзүн шайлоо депчи. Биздин баш мыйзамда көрсөтүлгөн эмес, сен партияны шайлайсың депчи. Мына ошол нерсе дагы биздин баш мыйзамды же болбосо ошол эле конституцияны багы тебелеп атат десек болот. Мындайча айтканда, шайлоочу добуш берүү укугунан ажырап атат, туурабы, туптуура белгиледиңиз. Бизде мисалы мынакей азыр баш мыйзамда мисалы ошол жерде биз эл өкүлдөрүн жекелей тикелей шайлоо деп турганы менен, бирок биз партияларга добуш берип атпайбыз. Ошол партиянын бир лидерине добуш берип атабыз. Ошол лидердин артында ким кайсыл списокто кимиси кетип атканын биз билбей эле, анан шайлоо алып эле анан кийин эле ызылдап жатып калып атабыз. Мындайча айтканда бул чоң бизнес болуп калды да, Муну ушуну мынакей ушуну айтып келаттым эле, муну ушуну бизнеске айланткан биздин мынакей саясатчыларыбыз багы өзүнүн максаттарына жетти десек болот да. Ушул өздөрүнүн багы ушул бизнес менен буттарынан турган биздин анча-мынча саясатчыларыбыз бар. Ушуну бизнеске айлантып алып багы элдин башын айланткан биздин багы эл өкүлдөрү бар. Мына бизди жашырбаш керек, азыр жогорку кеңеште бандиттер отурат, криминалдар отурат, же болбосо ошол жерде олигархтар отурат, бүт эле ушундай адамдар отурат. Бир башында данеге бар, же болбосо бир мыйзам жазайын кыргыз элине, же болбосо ушул биздин эртеңки өсүп келаткан буунга бир жакшы кетмени чаап кетейин деген нерсеге булар кыянаттык мамиле менен кылып атат да. Мисалы жөнөкөй эле мисал айтайын, мен мына азыр Манас мыйзамы боюнча биз мына бир 2 айдын жүзү болуп калды. Жана Манас арагы чыгып атат, жана башка нерселер чыгып атат. Ошону эмнеге тыюу салбайбыз? Бул биздин Манас ыйык нерсе, ушуга кандай мыйзам кабыл алынган деп баягы артты көздөй чукудук да. Ошондо 2011-жылы мыйзам кабыл алынган экен. Бирок ал мыйзам жөн эле мындай Манас мыйзамы гана кабыл алынган. Бирок ал жерде эч кандай баягы ошол Манас мыйзамын кабыл алып атканда ошону кантип коргойбуз? Эгерде ошону бирөө мазактаса кантебиз, же Манасты бирөө сөксө кантебиз, же Манасты бирөө ушундай ыплас нерселерге колдонсо кантип чара колдонобуз деген нерселерди жол-жоболор эмес да. Мына баягы мыйзамдарды кабыл алабыз дагы, бирок ал иштебеген мыйзамдар болуп атканы мени абдан өкүндүрөт да. Мына ошонун кесепетинин баардыгы азыркы биз менен атап өткөн эл өкүлдөрүнүн тас кейпи десек болот. Мынакей Каныбек аман бол мырза
чимкирик парламент деп атап өтті, мындайча айтканда. Ушу чимкирик парламент деп бир гана Аманбол мырза эмес, коомчулукта деле айтылып жүрөт. Ушул бир кадамын эстеп бере аласызбы? Эмне себептен ушундай атка конду? Анын автору Атамбаев. Алмазбек Атамбаев. Алмазбек Атамбаев. Мынакей силер жазсаңар, балким анча билбей калгандырсыңар. Ошол 2010 жылда башталган бул парламентти чөнтөккө салып, каалагандай башкаруу аракети. Тилектерине жетишкен. Ошол Атамбаев деле, азыркы президент Жээнбеков деле эң алдыңкы саясатчылар болушкан да, туурабы? Кыргызстандын эмесин, тагдырын ары калча, бери калчаган саясатчылар болушкан, экөө дос болушкан. Айрыкча 2015 жылы анда биздин 5-чакырылыштын мөөнөтү бүтүп, 2015 жылы башталганда эле биз какшап, безилдеп айтып чыкканбыз. Мына 6-чакырылыш Кыргызстан тарыхындагы эң аянычтуу, эң коркунучтуу адамдар келе жатат. Алар ошол Аманбол инем айткан эле баягы базаркомдор, баягы капчыктуулар, арасында бандиттер эланайын 6-чакырылыштын 2-3 депутаты камалып кетти го. Бирөөсү Казакстанда жүрүп камалып жүрөт. Вот ошол нерселердин ким алып келди? Атамбаев алып келди да. Атамбаев ошол 2015 жылы атайын баягы эмелерди ошондой талааны түзүп койду. Өзүнүн КСДП партиясы, анын жанында жүргөн спутник партиялар, ошол эле Кыргызстан, ошол эле Бир Бол, ошол эле Өнүгүү Прогресс, ошол негизинен ушулар. Ошолорду бөлдү дагы, жандош партияларын алып келип туруп, конституциялык баягындай көпчүлүктү пайда кылып, өзүм каалагандай доор сүрөм. Анан кийин эмеге ушундай кирип кетти образга. Кирип кетти 2016 жылы мыйзамсыз түрдө конституциянын өзүнө кол салды. Себеби 2010 жылы кабыл алып атканда референдумдун эмесинде ошо конституциянын атайын жобосу бар эле го. Тиги 2020 жылга чейин мораторий киргизилет деген, айрыкча экинчи бөлүгүнө мораторий киргизилет. Баягы атайын бөлүгү бар да конституциянын. Отуз как раз атайын бөлүгүнө кол салып, бийликтин баардыгын премьер-министрдин колуна топтоп, өзү премьер-министр боло турган болуп, досу Жээнбековду президенттикке көрсөтүп, анан кийин келди акырында эмне болду? Ошол эле өзү түзгөн, кечирип койгула, ошол чимкирик менен бул сөздү ушу биринчи жолу бул жерде келип колдонуп атам. Ошентип өзү айтып, тиги форумдун астында биринчи катта ошол койбодубу? Ошентип өзү айтып, анан кийин өзү ошол түзгөн парламентинин курмандыгы болду. Ошол эле парламент анын баягы конституциялык президенттик укугун алып койду. Эми чынын айтып кая турган болсок, алар да мыйзамсыз алышты. Атамбаевдачы. Эмне үчүн? Себеби бул андай нерсеге алып келе турган кырдаал ошол мурунку президент менен азыркы президенттин ортосундагы мамилелердин бузулушуна келип такалган болчу да. Вот эми алып коюшту. Натыйжада баягындай Кой Таш трагедиялык окуясы болду. Ал өзү менен өзү келе жаткан нерсе болчу. Өзү да жакшы ушундай бир трагедия болду, бир эмебиз өлдү, офицерибиз өлдү. Бирок андан да жаман болуп кете тургандан чочуп турган болчубуз да биз. Мына натыйжада азыркы бүгүнкү патовый абал келди. Аморфтук абал келип калды. Азыр мынау жогорку кеңештин 6-чакырылышынан эмнени күтсө болот? Булар жаратмандык иш жасай алышпайт. Булар только кыйратмандык гана иш жасай алышат. Бирок ошого карабай дагы 7-чакырылышка эми азыр биримдик дейт, Кыргызстан дейт, дагы мекен ынтымагы дейт, ошондой партиялар түзүп алышып, дагы 2015 жылдын образын кайталап, ошол формат менен келебиз деп атышат. Уяттары, беттери жок экен. Ачык эле айтышыбыз керек. 6-чакырылыштын иштеришинде Кыргызстандын парламенттик институтун түп тамырынан бери жок кылууга аз калган адамдар эми уялышпай кайтадан эле ошол статус менен ошондой болуп келебиз деп атышат. Элдин кыжыры эмнеге келип атат? Вот ошого келип атат да. Ошонун айла чекесинде болуп атат кептин баардыгы. Буну биз ачык, айрыкча аксакалдар менен менин жашындагылар ачык айтышыбыз керек. Эгерде ушундай боло бере турган болсо, күздө 4 октябрда боло турган парламенттик шайлоо абдан чоң жаңжал менен бүтөт. Азыр элдин ушундай катмар пайда болуп атат, айрыкча жаштар 30-дан 50 жашка чейинки адамдардын катмар пайда болуп атат. Биз ар кандай жыйынтыкты каалабайбыз, тааныбайбыз деген күчтөр пайда болуп атат. Алар кайдан пайда болду? Мына кече эле 12 апрелде боло турган жергиликтүү кеңештерге шайлоонун биринчи кадамын БШК эмне кылып койду? Абдан чоң одоно бузуулар менен баштады да. Мисалы үчүн Ош шаарында, Токмок шаарында, Каракол шаарында баягы мыйзамсыз бир эле квартирага 1300, 900, 500 адамдардын сырттан эле эч кандай тиешеси жок шаарга адамдардын келип надандык түрдө
көз көрүнө эле күчкө салып учетко коюлуп прописка болуп атканын өзү демек биздин бийлик, өкмөт, бор шайлооком мурдагыдан да наадандык менен күздөгү шайлоону өзүбүз каалагандай өткөрөбүз дегендин аракети. Биз муну ачык айтып, мунун жолун тосуп болсок, анда чоң жаңжал чыгат, дагы элдин толкуну башталат. Анда ошол парламенттин ичиндеги оппозиция биротоло жок болот дагы. Буну президент Жээнбеков жакшы түшүнүп алыш керек. Биротоло жок болот дагы, оппозициянын баардыгы көчөгө чыгат. Менен баягы шайлоо кодекси жөнүндө да балким суроо болушу мүмкүн, аны өзүм убагында жооп берейин. Бирок менин азыркы пессимисттик маанайым эмне үчүн экендигин мен айттым жогоруда. Сиздин ошо сурооңузга эле улай. Сиз абдан баса белгилеп атпайсызбы ошо баягы эмне себептен булар ошо чимкирик дегенге татыктуубу депчи. Мен айтат элем, татыктуу. Анткени мына биздин ошол эле спикерибиз жөндөп кат жаза албаса, же болбосо ошол эки сөздү кошуп окуй албаса, Франкфурт жана Майамиде окуй албаса, бул биринчиси. Андан кийин эле сексуалдуулар жатса, андан кийин мына бүгүн кече жакында эле чыкты, иммунитетти кантип көтөрүш керек деп суроо берип атса, анан ушундай нерселердин баардыгы биздин эл өкүлдөрүнүн деңгээли ушундай болуп атса, анан буларды чимкирик дебегенде эмне дейбиз? Буларды биз эл өкүлү дейбизби анан? Мына ошондой нерселердин баардыгын өздөрү жазып атат да, эл эчтеке дебей эле да. Өздөрүнөн чыккан баягы оозунан чыккан сөздөрүнө жооп бере албай, эл ошону баягы алып кетип атат да. Маселе ошондо болуп атат да. Эл өкүлү деген бул мыйзам чыгаруучу палата да, биздин жогорку кеңеш мыйзамдарды көзөмөлдөй турган палата да. Анан бизде мыйзамды жазып коюп эле анан иштебеген мыйзамдарыбыз толтура экенин көрүп атабыз. Популизм үчүн жазып коюп атабыз. Анан кандайдыр бир каражаттар келсе ошону чөнтөккө салып коюп, бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн мыйзамдарды киргизип берип коюп атабыз. Мына ошонун баардыгы келип эле биздин мамлекетке болгон чыккынчылык болуп атат да. Анан мына ушул парламентке негизи жогорку кеңеште баардыгы эле билет, мекени сүйгөн, ушу жүрөгү мекени деп соккон адамдар келиши керек экен, чындыгында. Ушундай адамдар келиши керек дейбиз, а бирок партиялардын багыты кандай болуш керек? Улутчулдар болуш керекпи, консерваторлор болуш керекпи, либералдар болуш керек. Ким келсе, жолубуз шыдыр болот. Мындай да. 2010 жылдан баштап эле мен мойнума алам аны. 2010 жылдан баштап эле эл өзүнүн депутаттарын тандоо укугунан ажырап калган. 2010 жылда эң чоң катачылык ошондо башталган да. Эмне үчүн? Себеби эл партиялык тизме боюнча эле добуш берген да. Партияга добуш берген. Негизинен ошо биринчи 10-20 кишинин эле аты белгилүү болгон, калгандардын аттары белгисиз болгон. Бирок эми ал кезде эл баягы хан күйүп андай мындай болуп турган учурда баягы стресс абалда чынында ошону уюштурганын өзү эле чоң эрдек эле. Буну да биз баса белгилеп айтып коюшубуз керек. Бирок ошондо эле преференциалдык шайлоо болуш керек деп какшап жүргөндөрдүн бири менмин. Бунун эч кандай техникалык кыйынчылыктары деле жок айланайындар. Ошол партиянын өзүнүн списогу берилет, тизмеси берилет. Анын ичинен преференциалдык тизме берилет, баягы аранжировать этсе болот эле да. Мисалы үчүн айталы партиянын лидери жазылат. Андан кийин кете берет. Ушу 120-нын өзүнө добуш бере турган техникалык мүмкүнчүлүктөр бар эле. Эми ал кезде аны жок кылып коюшту. Экинчи аракетибиз 15-жылы дагы ушуну киришке аракет кылдык. Бирок ал дагы мындай алынган жок да. Анан оңчул болобу, солчул болобу, кандай болот? Партиянын лидери өзү каалагандай түзүп атса тизмени. Ошондой болот да. Ошондон кийин тиги базаркомдор, баягы көчөдө самса андай мындай өтүк сатып жүргөндөр келип атышпайбы? Криминалдын өкүлдөрү. Бай кедейлер болуп биз баягында поляризация болуп калдык да. Азыр бир мандаттууну толук ошол 95-жылдагыдай кылып кое бере турган болсок, анда ар бир райондун өзүнүн баягындай полевой командирлери пайда болот. Ар бир районду сатып алышат. Ошол эле олигарх, ошол эле бандит, ошол эле базарком укум тукумуна кете берет. Баягы Индияны бир кезде ушундай жолдон өтүшкөн да булар. Эмне үчүн дүйнөлүк практикада ошол преференциалдык партиялык эмелер шайлоолор болот. Себеби бунун баардыгы акырын өттү да. Эми мына преференциалдыктан ким коркуп атат биринчи кезекте? Биринчи кезекте партиянын лидери өзү коркуп атат. Партиянын лидери өтпөй калышы мүмкүн да. Бир округтан коюшка аргасы болот ал дагы, туурабы? Мисалы үчүн өзү өтпөй калса эмне болот? Өзү эң аз добуш алып калса. Бирок бүгүнкү күндүн талабы ошону талап кылып атат. Ошого кыйынмын деген лидер болсо барыш керек да. Ошон үчүн кече президентти ыңгайсыз абалга калтырып, тегил босого боюнча гана айтырып коюшту дагы, анан преференциалдык тизме дегенди айтырбай коюшту да.
Бирок буну эл катуу талап кылат. Ошон үчүн көпчүлүгү күздөгү шайлоону тааныбайбыз деген сөз ошондон келип чыгып атат. Анан мына көпчүлүк дагы ушу коомчулукта ушу парламенттин санына, мындайча айтканда депутаттардын санына дагы нааразычылыктарын айтып жүрөт. 120 биз Кыргызстан үчүн өтө эле көп. Негизи Кыргызстан үчүн эң эле нормалдуу, эң эле оптималдуу вариант кайсынысы? Канча болушу керек? 50, 70, 80? Аманболду өзүнүн оюн айтар. Мен мындай да, менимче анын санына асылбай. Ошол башында туура эмес, көп артыкчылыктарды берип калган жагын карашыбыз керек. Мисалы үчүн айлык маселесин абдан эле көп, чынында эле, абдан эле көп. Андан башка льготалар абдан эбегейсиз көп. Бир канча баягы республика фракциясынын эмеси менен, демилгеси менен бир канча нерселерин кетиришти. Менимче консультанттарын кетиришти окшойт. Себеби бир эмен депутаттын бирден консультанты, бирден жардамчысы болгон. Анан башка дагы толгон токой спецбольница, тиги авиабилет, андай мындайлардын баардыгы бекер. Анан кийин дагы айлыгынан сырткары премиялар. Вот ошолордун баардыгын жок кылыш керек айланайындар. Аны жок кылыш керек. Мугалим 7 сом айлык алып атса, мына мен физик математика илимдеринин докторумун, профессорумун, улуттук университетте иштеп атам. Мен зарплатам 16 сом. 16 сом. Эртеден кечке ушул жерде жүрөм. Ушул улуттук университетте. Мен да илимдин докторумун. А жөнөкөй доцент. Андан кийинкилер 10 сом, 11 сомдон алышат да. А эмебиз, депутатыбыз канча алып атат азыр? 80 миңден алып атышыпты да, туурабы? Премиясы менен кошкондо. Ана кече Конституциялык палатанын судьясы өзү айтты го. Менин пенсиям 34 миң, айлыгым 46 миң деди. 46 миң. Бул эмне деген? Вот ушундай нерселерди карап туруп, менимче азайтыш керек деп ойлойм мен делечи. Бирок өтө азайып кетүү да абдан коркунучту алып келет да. Кандай коркунучту алып келиши мүмкүн? Азыр статистиканын мыйзамы деген бар. Мисалы үчүн 90 менимче абдан оптималдуу сан биздин Кыргызстан үчүн. 90. Бирок льготалардын баарын алып ташташ керек да. Вот ошондо льготалардын баардыгын алып салгандан да ким барат? Иштенбегенде толтура. Сен барасың, мен барам, Аманбол барат, күйгөндөр бар, толтура, бекер иштеп берендер толтура. Баардыгын эле депутаттардын баардыгын жамандай бербейли. Депутаттардын ичинде дагы баягындай абдан аскет жашагандар, мисалы үчүн толтура. Ошол айлыгы менен отургандар бар. Элдин ишеничи менен ээ болгондон кийин эл өзү эле көкөлөтүп көтөрүп алат. Ала турган айлык болобу, сыйлык болобу, аны баарын ачык эле алган, дурус да, өзүнүн эмгегине жараша. Эмне үчүн баягы коэффициент трудового участия дегенди киргизгенге болбосун депутаттарга. Мынанча мыйзам жасадыңбы? Мына сага премия. Мынанча ишти жасадыңбы? Мына сага сыйлык. Ошонун баардыгы ачык болсо, анда депутаттардын ортосунда ачык, здоровый конкуренция жүрө баштайт. Кимди ким экени билинет. Баягы эки сөздүн башын бириктирип алган Франкфурт на Майяне же болбосо кече баягы Чудинов деп айтып ийди го, айыл чарба министринин фамилиясын мен билбейт экенмин. Ошонун фамилиясын айтам деп Чубаков ким фамилиясы? Чодуев. Чодуев деп айтам деп спикер Чудинов деп айтып атпайбы? Мына ушундай нерселер өзүнөн өзү эле токтойт. Өзүнөн өзү эле токтойт. Эми эмне үчүн өтө азайып кеткен коркунучу? Ар бир депутат сатып алыш оңойлуу болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн бир мыйзам. Мына дан азыктардын буудайдын Кыргызстанга импорттоосу боюнча дароо 3-4 баягы буудай олигархтары эмеде отурган, жогорку кеңеште отурган. Шарт киргизишти дагы, андан кийин кайта жарым жылдан алып коюшту. Натыйжада Кыргызстан 1 миллиард сомго жакын зыян тартты. Мына ошого окшогон оюндар боло берет да. Андай оюндар 35 депутат деп атат. Эланайын, 35 депутат деген эмне? Бул бир класстын балдары да. Бир класстын балдары. Анан дагы бир өтө маанилүү жагы бар. Өзү депутаттык корпус деле, парламент деле жаштарды тарбиялоонун бир жолу. Мектеби болот, абдан чоң мектеби болот. Ошон үчүн баягы 15% жаштар, 15% аялдар, тиги бу дегендер бекерден киргизилген эмес. Хотя мен буга каршымын башынан бери элечи. Өзү баардыгы бир паритет деген меделе болуш керек. Ошон үчүн 120 калса деле андан мен чоң трагедияны көрбөй турам. Бирок 90га түшүрсө бүгүнкү эмеде элдин баягы талабын эске алып балким болот эле. Бирок мына 7-чи чакырылышта аны болбойт да, болду уже бир 2 жумадан кийин биз конституциялык эмеге киребиз дагы, сейтнотко киребиз дагы, өзгөртүүгө уже конституциялык тыюу салынат да. Аманбол мырза, сиздин оюңуз боюнча? Менин оюм боюнча биз азыр парламенттик мамлекетте жашап аткандан кийин бул 120 нормальный эле көрүнүш. Бул 120 депутаттын эмне үчүн мынча көп эмес? Бул 120 депутатты дагы атайын ошол
эме мыйзам долбоорлору же болбосо ошол эле ар бир депутатты сатып албасын, ар бир депутатка баягы үстөмдүктөр болуп кетпесин, же болбосо бир кандай бир өзүнүн кызыкчылыктарын ошол жерде биздин ажоо башчыбыз колдонуп кетпесин деген баягы коркунучтар менен 120-га токтолгон да. Бул туура эле. Бирок биз баягы финансылык жагын, бюджеттик жагын кыскартышыбыз керек да, абдан эле кыскартышыбыз керек. Сен эл үчүн, элдин жүгүн көтөрөм деп келип атасың. Сен уже баягы элге кызмат кылам, эртеңки күнү ошол алтын тамга менен тарыхка атымды калтырып кетем деген баягы жүрөгүндө бир деме бар депутат боло турган болсо, ал 10 000 сом болобу, 20 000 сом болобу, ал иштегенге даяр. Маселе ошондо. Анан бизде кандай болуп атат? Бул жана жогоруда баса белгилеп кетпедик, бул бизнеске айланган депчи. Биздин парламент чоң бизнес да. Мисалы ошол эле 500 000 доллар берип сатып алган креслосун, ал айлыгын алабы, кошумча акча алабы, ал 5 жылдын ичинде ал акчаны алып түшүп кете албайт. Эмне үчүн ошол 500 000 берип келгенин артында бул жерде бизнес турат да. Анан өзүнүн жеке кызыкчылыгы турат. Ошол жерде кандайдыр бир өзүнүн баягы туура эмес иштерин коргоп, ошол жактан баягы кыршабайт этип дегендей маселелер, ошол нерселердин баардыгынан анан кызыгып келип аткан ошол да. Анан эгерде биз ушундай нерселердин баардыгын ачык айкын кылып, мына азыр Кудайга шүгүр баягы бизде цифризация, мына өнүгүп келатат, кандай болбосун сразу интернетке чыгып кетип атат, шермендилерин чыгарышып атат. Мына ушундай нерселерди өрчүтө бере турган болсок, мен ойлойм, может биздин депутаттарыбыз дагы ойлонуп ошол жерге бир баягы образованиясы юридикалык жактан, экономикалык жактан түшүнгөн, бир нерсени бир жарата алган, жаратман адамдар келет деген чоң ишенимдемин да. Анан мына Каныбек агай, сиз өзүңүз дагы ушул жогорку кеңештин депутаты болдуңуз, мында эл өкүлү болдуңуз. Анан негизи депутат эл өкүлү жазган мыйзамдын сапаттуулугун ким текшерет? Кандай бир экспертиза барбы же кандай? Толгон токой айрым мыйзамдарга мисалы таң калып бүтпөйсүң. Мындай да абдан чоң команда бар жогорку кеңеште. Жогорку кеңештин атайын бөлүмдөрү бар, аппараты бар. Ар бир андан сырткары дагы ар бир комитеттин өзүнүн аппараты бар. Керек болсо бир укмуш чоң бюрократиялык машина да бул жогорку кеңеш. Мындан сырткары ар бир депутат 10га жакын консультанттарды алууга мүмкүнчүлүгү бар. Бардык өлкөнүн институттары бардык жогорку кеңештин колунда. Жогорку кеңеш кандайдыр поручение берсе, ар кандай университеттер болобу, институттар болобу, илимдүү иштер бардыгы эмес. Бирок аны колдонушпайт, аны пайдаланышпайт да. Айтып атпаймынбы, мен бир баягы ошо даназыктар боюнча да кандай кылып атышат деп. Буну эч ким пайдаланган жери жок. Биринчи кезекте депутат өзү абдан билимдүү, абдан сабаттуу болуш керек. Ал ошол астына келген мыйзам долбоорун түшүнө билиш керек, окуй билиш керек. Бул абдан татаал нерсе. Мен ошо илимдин доктору болуп 2 күн, 3 күн отурчу элем. Жазыш ал башка нерсе. Ошол келген даяр мыйзам долбоорун түшүнбөгөндөр толтурат. Ошон үчүн биз айтып атпайбызбы, айланайын, мыйзам дегенден эм деген тамгасын түшүнбөгөн киши кантип анан кийин. Анан баягындай анан добуштарды берүү башталат да. Аларды башкарып алуу оңой. Айрыкча чет элдик демилгечилер башкарып алышат. Мына ол ТЭЦ боюнча, мисалы үчүн. ТЭЦ боюнча мына биздин чоң күнөөлүү. Биздин 6-чы чакырылыш. Мен добуш берген эмесмин. Бирок улам Кытайга экскурсияга алып барып, ойнотуп келип, андай-мындай кылып атышты да. Андай нерселерге кайсы депутат макул болот? Билими жок. Аман эми айткандай, бизнести көздөгөн, ошол 500 000 долларын чыгарып алыштыгын ойлогон адамдар отурат да. Ошолор азыр биз 70-80% түзүп атпайбы мына 6-чы чакырылышта? Биздин трагедиябыз ошондо да. Атак мыйзам жазуу демилгеси өкмөттүн колунда, биздин конституция боюнча депутаттардын колунда. Анан кийин элдин баягы элдин демилге деп коет, анан эч ким колдонгон жок, баягы 10 000 добуш топтоп андай-мындай кылып. Хотя бул дагы абдан чоң күч. Мына ал өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдө элдин демилгеси менен көтөрүлгөн мыйзамдар көп өтөт. Бирок мыйзамдын 70% практикада ушундай дүйнөлүк практикада өкмөт жазыш керек. Өкмөт бериш керек мыйзамдын 70%. Анткени өкмөт аткарат да буну.
Эми ошону сапаттуу түрдө дагы өткөрүп бере албай жүрбөйбүзбү? Мына аман эми азыр айтып атат Манас эмеси боюнча. Ошондо бизди какшаганбыз. Менимче Каныбек Иманалиев баштаган бир топ депутаттар автор болуш керек эле. Ошондо эле баягындай эмелерди коюп койсо болот эле да, барьерлерди коюп койсо болот эле да, Манастын аты ыйык экендигин. Эми ошону азыр өткөрө албай жүрүшөт. Курултай маселесин ошо 6-чакырылышта башталган. Курултайды өзүнчө 52-53 статья кылып киргизип эмеге, конституцияга. Анан кийин ошону эми өзүнчө мыйзам кабыл алып өткөрбөй жүрүшөт, атайлап өткөрбөй жүрүшөт. Ошонун оюндар болот. А оюнчулар ким болот айрыкча? Оюнчулар ошол бизнестин өкүлдөрү болот. Мына Израиль мамлекетинде бизнесиң барбы? Сен депутат болгонго акың жок. Бизнесменсиңби? Сен эмеге тиги аткаруу бийлигинде иштегенге укугуң жок. Эмне ушундай катуу тосмолордон кийин Израиль мамлекети эмне авторитарлык мамлекет болуп калды. Бул эң алдыңкы демократиялык мамлекеттердин бири да. Ооба. Мен ошону айтып атам да. Мыйзам жазууга толук арсеналы бар жогорку кеңештин. Бирок аны алар колдонушпайт, колдонгулары да келбейт да. Ачык эле айтайын. Мына бизнесмендерди жолотпойт деп калбадыңызбы Израилде? Мисалы бизде деле бизнесмен депутат болгусу келсе, бизнесин өткөзүп берип коет, бизнесмен болбой калат да, туурабы? Эми кимдин кандай бизнесмен кандай өткөрүп берип атканы белгилүү да. Эки жүздүүлүк деген ушул да. Белгилүү болгону менен аны бирок факт жүзүндө далилдеш керек да. Документ жүзүндө далилдей албайсың да, өткөрүп берип койгон. Бирок тигиндей жогорку кеңештин пленар жыйынында отуруп эле ошол бизнесмен ошол өзүнүн бизнесин лоббировать этип мыйзам катары өткөрүп атпайбы? Токтом катары кабыл алдырып берип атпайбы? Ошондо эле эксперттик тыянакты чыгарып туруп, тигин персоналдык ишин коюп койсо болот да жогорку кеңеш. Туурабы? Сен мынакей дан азыктарын, буудайды алып келип 780 миллион сомго зыян кылдырдың деп туруп генералдык прокуратура иш козгоп койсо болот эле да. Андай кылбайбыз да. Ошон үчүн эки жүздүүлүк деген ушул. Мынакей мен бизнесимди өткөрүп койдум оперативный управленияга, аялына, баласына, жээнине, тайкесине, андайына, мындайга. Бирок ошонун баардыгын катуу контролдоп турган кандай кыйынчылыгы бар, мен ошого түшүнбөйм да. Баардыгы декларация менен ойношот да. Ошол эле бизнесмен Чындыгында ушул декларация тууралуу бир чоң бир маселе бар да. Толтурушат дагы, бирок бир-эки батирин көрсөтүп коет, бир-эки унасын көрсөтүп коет, болду. Андан башкасы мындай айдан ачык эле турса дагы текшерүүгө мүмкүн эмес. Эки жүздүүлүк деген ушул да. Эки жүздүүлүк деген ушул. Жок, көзөмөл орган бар да. Бар да. Эмнеге текшербейт? Бардыгы тигилердин колунда. Менимче бул жерде саясий эрк. Мына бул демократиялык өлкөлөрдө, мен Японияда болдум. Билесиңби, Мамол? Эң чоң эме кылмыш декларациядан колго түшүп калса, бул вообще 15 жылдан 30 жылга чейин кетет экен. Мына бул эмеде, Европада, мына Германияда эле. Германиянын президенти кантип кетти жумуштан? Ошо декларация үчүн кетти да. Туурабы? Болгондо дагы өзүнүн бир досубу, эмнеси ошого льготный эме алып берген. Кредит алып берген банктан. Анан ошону улам отуруп, анын өзүнүн декларациясына келди, жумуштан кетти. Кореянын президенти аял киши канча 17 жылга камалдыбы? Өзүнүн подругасы аркылуу. Ал деле келип такалып келип ошол сиз көтөргөн декларация маселесине келди. А биз уялбай эле надандык боюнча эле декларацияны жалган толтуруп атпайбызбы? Бирок ошол эле учурда дагы ар бир жаран декларация толтурууну милдеттендирип койду, ошол эле маалда. Эгерде ошо жөнөкөй эле жаран толтурбой койсо эмне болот? Аларга мисалы кандайдыр бир чара колдонулат да. Жөнөкөй жаран толтурбай койбойт, эгерде талап кылса толтуруп деле кое берет жөнөкөй жаранчы. Анын беките турган деле эч нерсеси жок. Ким бекитет? Ошол олигархтар бекитишет да. Жакшы, мынакей ушул бир аз болсо дагы ушул бир кызыктуу бир теманын үстүндө сөз кылдык окшойт. Мынакей түгөнбөгөн тема чындыгында. Анан мына сиздерге ушу студиябыздан бир эркин микрофон берели, ошо каалаганыңарды айтып сунушуңар болобу, кеңешиңер болобу? Аман, сен башла. Кимиңиздер баштап бересиздер? Мынакей азыр биз парламенттик шайлоонун алдында турабыз. Баягы мен айтайын дегеним, эл жаңылбастан өзүнүн баягы уулун камчыга сабын, ошо сап боло турган жигитине курчтугун, мукуктугун карап, ата тегин карап туруп, анан кийин ошол татыктуу деп туруп тандап добушун берсе, мен ойлойм, келаткан парламенттик шайлоодон кийин, мына 2020-дан кийин чоң өзгөрүүлөр болот да.
эгерде биз кайра эле баягы мисалы мышыкты ыргытсаң айланып келип эле буту менен туруп калат го. Ошондой кылып эле азыр эле мынакей бизде ушул эле чакырылыштагы депутаттарды кайра эле алып келе турган болсок, анда биздин баягы Кыргызстаныбыз баягы сазга баткандан батып кете беришибиз мүмкүн да. Жоктоп кетишибиз мүмкүн. Анткени баягы улут жок болсо, баягы тилиң жок болсо улут жок болот деп коет го. Ансаганда бизде ушундай баягы кыргыздын улут деп жүргөн, мындай бир улутчумун деген эмес, баягы улут үчүн күйгөндөр келе турган болсо, мен ойлойм жакшы бир жыйынтыктарга жетишебиз. Рахмат. Быйылкы күздөгү парламенттик шайлоо өлкөнүн тагдырын чечет. Аманбол менен бул жерде толугу менен макулмун. Өлкөнүн тагдырын чечет. Менимче 7-чи чакырылышта жаңы жүздөр келиш керек. Жашы болобу, карысы болобу, бирок жаңы жүздөр келиш керек. Азыркы парламент канча аракет кылса дагы буну ушундай бир ооздуктап жаңы жүздөрдүн келишине камсыз кылуу вазифасы азыр президентте жүктөлүп турат. Президент буну туура түшүнүш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын азыркы составы эч нерсеге жөндөмсүз. Алар өздөрүн көрсөтүп бүттү. Буларды толугу менен алмаштырып, элдик өкмөтү түзүп барса жакшы болот эле. Мисалы үчүн азыркы өкмөт эмес, элдик, значит, правительство народного доверия, элдин ишенимине кирген. Ушул нерселерди жасап туруп, мына бул айталы март ичи жасап туруп, андан кийин апрелден баштап старт башталганда, ушунун баардыгын катуу көзөмөлгө алып, мыйзамды кичине өзгөртүп, преференциалдык шайлоону эле киргизип койсо, мейли 7% болобу, 9% болобу, анын эч кандай мааниси жок. Ошону эле киргизип койсо, мына Аманболго окшогон балдардын жолу ачылат да ошондо. Ачылат. Өтөбү, өтпөйбү ал башка маселе. Бирок өзүн көрсөтө алат да. Көрсөтө алат. Көп азыркы мастодонттор өтпөй калышы мүмкүн. Себеби алар элдин кыжырына тийип бүтүшкөн. Мен ойлоп атам, президент баш болгон алдыңкы биздин саясий жетекчилер ушуну адекваттуу түрдө түшүнүп турат бүгүнгү. Мен ошондой үмүтүм бар. Эгерде аны жасабай турган болсо, анда абдан чоң жаңжал чыгат дагы биздин республика кезектеги бир чоң катаклизмге дуушар болуп калышы мүмкүн. Эгерде бул жолу элдик демилге менен бийликке нааразычылык орун ала турган болсо, анда ак үйдү эч ким албайт. Анда билесизби кимге кыйын болот? Ошол эле олигархтарга кыйын болот, ошол эле уурларга кыйын болот, ошол эле эмени бажыны тоноп, салык системасын тоноп, энергетиканы тоноп, кем байлыктарды тоногон адамдардын баарынын адрестери, үйлөрү баардыгы кээ бир активисттердин чөнтөгүндө уже жазылып турат. Ошолорго кыйын болот. А бул уже абдан чоң экономикалык саясий катаклизм. Ошон үчүн мен ушул моменттен пайдаланып элге айтат элем, президентке кайрылат элем. Менимче, мунун алдындагы шайлоо бул өтө маанилүү экендигине мындай көңүл бурушубуз керек. Өзүбүздүн эле колубуздан келе турган иш бул. Чоң рахмат, эми жакшылыктан үмүт үзбөйлү, Жакшылык болсун да. Буюрса эми Кыргызстаныбызда өнүгүп бир кандайдыр бир жылыштар болот деген үмүттө бололу. Урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн ушул келе жаткан парламенттик шайлоо тууралуу сөз кылдык. Ал үчүн студиябызга коноктор Каныбек Осмоналиев жана Аманбол Бабакулов келип беришти. Силерге да бир жолу чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, эмки көрүшкөнгө чейин саламат болуңуздар.